Кыргыз элим көрсөңүздөр. Google карта Кыргызстан. Бул Кемин, Орловка. Буну карачы, бул жерде жазып алышкандарын. Бuyakta Кытайча жазылып турат. Google картадан асмандан көрүнөт. Алтын да керек, күмүш да керек. Бирок жакшынакай тоолор менен суулар да керек. Асмандан Кыргыздын жерин карасаң Кытайча жазылып калыптыр го. Бул эмне деген? Бул эмне дегендик? Анда дагы кыргызчасынын маанисин коюп коюптур. Алтын керек, күмүш керек, суу да, жер да керек деп. Бул сөздүн автору ошо Кытайдын башчысы экен. Бул экологиялык урааны Кыргыздын жеринде. Эмне биздин манасыбыз кайда? Жети осуятыбыз кайда? Эне тил мыйзамы кайда? Минтип отурсак, бул бийлик жакында ар бир кыргыздын чекесине жаздырат го Кытайча. Кыргыз элим 1972 лицензия берилиптир. Тоо, кен, таш, кыска суу, пул, балекет-салекеттин казган баш аягы. Анын ичинде Кытайдын менен 100% Кытайдыкы да жүрөт, аралашканы да жүрөт, топурагы качса деле Кытай аралашып жүрөт. Суусу бей койчу, сөз жок кыргыз элим, сөз жок. Мен лицензияларды карап отурам да. Азыркы бийликтин, мына Садыр Жапаровдун бийлигинин системасы ушундай. Министр бир колу менен лицензия берет, ошо жерди газ, сууну экинчи колу менен текшерет. Кантип текшерет, элестеткиле. Логикага салсаңар. Өзүн-өзү кантип текшерет? Жаратылышыбызды, кыргыздын жаратылышын, көлүбүздү тебелеп тепсе эле, кашсын касып, акчасын алып эле кайда кетип атат акчасы? Теги кыргызга бир пайдасы бар? Мына Англияда кыздарыбыз жүрөт. Жер титип. Көрдүк бүгүн Москвада жарылганда. Аякта жүрөт кыргыздарыбыз. Анан бул ошончо казылып аткан гендердин акчасы кайда? Мына мендей эле болуп, сиздер деле балдарды тарбиялап атасыңар. Кыргыздын урпагын тарбиялап атасыңар. Өстүрүп атасыңар. Ошо балдар үчүн жулунуп, күлүнүп, эртеден кечке дүйнөнүн төрт бурчунда болобу, кайсы жеринде болобу кыргыздар ушу урпактарыбыз кыргыз жери үчүн деп күйүп бышып болгон тапкан ташыганыбызды ошолорго берип атабыз, балдарыбыз. Ал эми балдарыбызга эмне болгон жерлер калат? Эмне болгон суулар калат? Эмне болгон көлүбүз калат? Булар каптап мына 4000 гектар, 4000 гектар асман шары. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Алты миң гектар дагы бир чет мамлекеттик. Мына көрүп атабыз да, мына ысык көлгө өзүбүз кыргыздар эле батпай жатпайбы? Мен баягынтан бери какшып атам, ысык көлүбүз кичинекей деп. Экологиясы көтөрүлө албайт деп. Өзүңүздөр көрүп атасыңар го. Көлдүн жээгин көрүп атасыңар го. Каймакташып, майлашып атканын көрүп атасыңар го. Анан каяктагы асман шаар? Каяктагы инвесторлор? Инвестор деп отуруп, инвестор акча деп отуруп урпактарга эмне калат кыргыз элим?
ошону ойлонбойлукпу? Балдарыбызга эмне кылат? Кыргыз жеринде деги жашай алабы? Ушул суроо. Эмне дегем инвестордун аркасынан 50 жыл деген эмне жыл? Мен азыркы төрөлгөн балам бүгүн төрөлсө 50 жашка чыкканда, 50 жашка чыкканга чейин ошол өзү үй сала албайбы? Өзүнүн жеринде мындай кенен басып жүрө албайбы? Эмне десе бул инвестордун жери, инвестордун айтат, менин жерим чыгып кетти, эмне кылат? Кыскасы кыргыз элим ата бабадан калган аманатты сактап калалык, ойлонолук, ойгонолук, ойлонгула. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузган чет өлкөлүк жарандар мыйзамда белгиленген тартипте өлкөдөн чыгарылды. Өлкөнүн аймагында жүргөн ар бир чет өлкөлүк жаран мыйзам талаптарын сактоого, кыргыз элинин салттарына, маданиятына жана каада салттарына урматтоо менен мамиле кылууга, ошондой эле жашоо эрежелерин так аткарууга тийиш экенин Ички иштер министрлиги эскертет. Мыйзамдарды бузуу жоопкерчиликке тартууга жана анын ичинде депортациялоо чечимин кабыл алууга чейин алып келет. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун жыйынтыгы чыгарылды. Кайсы министрлер алдыда, кимге сын айтылды бүгүнкү чыгарылышта? Биринчиден бир катар министрлер жалпыга маалымдоо каражаттары менен баарлашууну жана сөзүндө жөнөкөй эле этиканы сактоону тез арада үйрөнүш керек. Кыргызстан Кытайга тоют унун экспорттоону көбөйтөт. Эки өлкө соода жүгүртүүнү арттырып, жаңы долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдө. Кытай тараптын ишканалары, жеке компаниялар менен биздин унду, буудайды иштетүүчү ишканалар тарабынан дагы буга чейин сүйлөшүүлөр болгон. Булай талаада 70 жыл мурун курулган мектеп жаңыланууда. 150 орундуу билим уясы ушул жылы окуучуларга каалгасын ачат. Элдин окуучулардын келип кетишине бардык жагынан шарт түзүлөт. Кыргызстан ИАЭПте лидер. 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгында экономиканын өсүүсү боюнча биримдик өлкөлөрүнүн сап башына чыкты. Арменияда 8, Казакстанда 4% өсүш болсо, Беларусь менен Россияда 5 айдын соңунда 1%га жеткен эмес. Ал эми Кыргызстанда январь-июнь айларында ички дүң продукциянын көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 11,9% болду. Өсүшкө бардык тармактар өзүнүн салымын кошууда. Курулуш сектору 69,6%-га, кызмат көрсөтүүлөр 6%-га, айыл чарба 4,3%-га өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12,8%-ды көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2,9 эсеге, фармацевтикалык продукциялар 1,8 эсеге, транспорт каражаттары 40,7%-га, курулуш материалдары 33,4%, негизги металлдарды өндүрүү 11,9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8,2%,
жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12,8%-га көбөйдү. Бул чындыгында жакшы динамика. Жыл башынан бери негизги капиталга инвестициялар 64,3%-га көбөйүп, 204,4 миллиард сомду түзгөн. Ал эми мамлекеттик бюджеттин кирешеси 454 миллиард сомдон ашкан. Бул пландалган көрсөткүчтөн 22 миллиард 652 миллион сомго көбүрөөк. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191,6 миллиард сомду түзүп, пландан 7,4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104%-га аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87,4 миллиард сомду түзүп, пландан 4,4 миллиард сомго жогору болду. План 105,3%-га аткарылды. Июль айына коюлган план боюнча салык жана бажы кызматтары маалымат берди. Адылбек Касымалиев иштин жогорку темпин сактап калуу зарылдыгын белгиледи. Евразия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын экономикасынын өсүү ыргагы 2026 жылы 10,2%-ды түзөөрүн жана Борбор Азияда лидерлигин сактап калат деп божомолдоодо. Барыңыздар билесиздер, өкмөттүк акселераторлор программасын алкаганда биз бул жылы ар кандай социалдык экономика көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган 9 реформага старт бергенбиз. Ал арада өлкөдө ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Анын ичинен баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтүү ишке ашты. Эми брокердик эсепти 2 күндө эмес 15 мүнөттө аралыктан ачууга болот. Катталган абдан жеңил. Сизге бир гана почта керек, ошо почтаңызга пароль ойлоп кирип, документтерден болсо паспорт менен жашаган жериңиздин маалымат керек. Башка ошо кошумча документтериңиз кереги жок. Санитардык китепчени тариздөө процесси да жөнөкөйлөштүрүлдү. Милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процесс түзүлдү. Мурун 8 күнгө созулган ишти эми 4 күндө ишке ашырууга болот. Эми кызматкер жолдомосуз саламаттык сактоо уюмуна өзү кайрылып, жеке идентификациялык номер аркылуу идентификацияланат жана ага санарип клиник системасында уникалдуу идентификатору бар санариптик медициналык китепче ачылат. Натыйжада убакыт эле кыскарбастан санариптик китепчени жасалмалоо тобокелдиги төмөндөйт. Иш берүүчүлөр, көзөмөлдөөчү органдар документтин актуалдуу статусун реестрден көрө алат. Адылбек Касымалиев бул мамлекеттик реестрдин түзүлүшү чоң реформа экенин, жарандардын түйшүгүн жеңилдеткен маанилүү иш болуп саналаарын белгиледи. Минкап төрагасы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарында чыгарды. Биринчи орунду өзгөчө кырдаал министри Канатбек Койчубекович Чыныбаев татыктуу ээледи. Алга чыккан чыгарылыш өлкө боюнча абсолюттук лидер болуп, социалдык тармактарда 1,3 миллион ашык көрүүлөрдү топтогон. Министр жер-жерлерге чыгууга, Скөлдөгү куткаруучулардын реалдуу оор ишин көрсөтүүгө, кагазсыз, жөнөкөй жана чынчыл баарлашууга батынган. Эл муну баалады, бийлик менен элдин ортосундагы тоскоолдуктарды ушинтип мына биз бузушубуз керек. Экинчи орун менин биринчи орун басарым Данияр Жолдош Амангелдиевке ыйгарылды. Бул эң жогорку тартиптин үлгүсү. Журналисттер анын реалдуу жумуш күнүн, жыйындардын тыгыз графигин, өндүрүш объектилерине барууларын тартып алышкан. Бул студиялык эфирлердин ичинен эң мыкты көрсөткүч. Үчүнчү орун саламаттык сактоо министри Дамирбек Асылбекович Осмонов. Ал үлгүлүү маданиятты көрсөттү, дарыгерлерге, бейтаптарга, журналисттерге сый мамиле. Эч кандай жасалмалык жок, ыңгайсыз суроолорго жооп берүүгө толук даярдыгын көрсөттү. Ошол эле маалда долбоор айрым министрлердин этиканы сактоону, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен баарлашууну үйрөнүшү керек экенин ачыкка чыгарган. Ойлонулбаган одоно сөз бүтүндөй аткаруу бийлигинин ишине көлөкө түшүрөөрүн Адылбек Касымалиев билдирди. Мамлекеттик ипотекалык программа боюнча курулган үйлөрдө унаа токтотуучу жайдын жетишсиздиги тууралуу журналисттин суроосуна ал Нурдан Кемелович, мамлекеттик ипотеканын катышуучулары адегенде насыясын төлөп бүтүп, анан автоунаа сатып алышы керек деп жооп берди. Бул такыр эле коомдук пикирди аңдоонун жоктугу жана олдоксон сөз. Биздин жарандар турак жайга жылдап акча токтоп, насыя алып, күнү-түн иштеп жатышат. Ал эми министр аларга качан машина сатып алуу керектигин үйрөтүп жаткандай болуп атат да. Бул билдирүү бүтүндөй аткаруу бийлигине карата чоң резонанс жана катуу сынды жаратты.
Минкап төрагасы жарандардын ишеними, ачык айкындуулук, кесипкөйлүк, сый мамиле аркылуу калыптанаарын белгиледи. Эми бул долбоордун экинчи этабы уланат. Ага мамлекеттик кызматтардын, агенттиктердин, фонддордун жана инспекциялардын жетекчилери катышмакчы. Жазгүл Сейдахматова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын Европа биримдигинин рыногуна жеткирүү бүгүнкү күндүн талабы. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Такумбеков Европа биримдигинин Кыргызстандагы элчиси Реми Дюфло менен жолукканда билдирди. Бул жаатта продукциянын сапатын жогорулатуу, лабораториялык инфраструктураны чыңдоо, эл аралык стандарттарды киргизүү жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу боюнча кызматташуунун маанилүүлүгү белгиленди. Жолугушууда Кыргыз Республикасы менен Европа биримдигинин ортосундагы ирригация жана суу чарбасы инфраструктурасын модернизациялоо, агрардык тармакта сууну үнөмдөөчү заманбап технологияларды жана санариптик чечимдерди ишке ашыруу, ошондой эле органикалык дыйканчылыкты жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуу айыл чарбасын өнүктүрүү багытында эки тараптуу кызматташууну да сүйлөштү. Учурда Европа биримдигинин Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 86 миллион евродон ашуун каражатка суу чарба инфраструктурасын модернизациялоо боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатканы айтылды. Ошондой эле Адылбек Асмалиев Казакстан Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жошубаевди өлкөдөгү дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Кыргыз-казак мамилелеринин учурдагы абалын жана мындан ары өнүгүү келечегин талкуулашты. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык жигердүү өнүгүп жаткандыгын, транспорт, суу энергетика, маданий гуманитардык жана башка тармактарда байланыштар бекемделип жаткандыгын белгилешти. Элчи министрлер кабинетинин төрагасына Бишкектеги дипломатиялык ишинин мезгилинде көрсөткөн ар тараптуу жардамы жана колдоосу үчүн чын дилинен ыраазычылык билдирди. Минкап төрагасы дипломатка кесиптик ишинде мындан аркы ийгиликтерди каалады. Тараптар кыргыз-казак мамилелеринин мындан ары ырааттуу өнүгүшүнө жана өз ара кызыкчылык туудурган баардык багыттар боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө ишеним билдиришти. Кыргызстан жакын арада Кытайга жылына 200 миң тоннага чейин тоют унун экспорттайт. Бул маселе Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиясынын 17-чи жыйынында талкууланды. Учурда өлкөдө буудайды кайра иштеткен 40тан ашык тегирмен бар. Адистер алардын өндүрүшү Кытай рыногунун суроо талабын камсыздоого жетиштүү экендигин белгилешүүдө. Алар баягы биздин тамак ашуунан сырткары тоют унун дагы чыгарышат. Тоют уну эми бул буудайды майдалап эле, арпа буудайды майдалап, аралаштырып, майдалап койгондо тоют уну деп аталат. Ошол тоют унду Кытайга экспорттоого биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз абдан чоң экен. Ошондуктан Кытай тараптын ишканалары, жеке компаниялары менен биздин унду буудайды иштетүүчү ишканалар тарабынан дагы буга чейин сүйлөшүүлөр болгон. Өткөн жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы жаңы рекордду жаратты. Кытай тараптын маалыматы боюнча өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү 27 миллиард АКШ долларына жеткен. Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы жаңы рекорд жаратты. Түрдүү чөйрөдө өз ара пайдалуу кызматташууну мындан арда тереңдетүүгө Кытай тарап кызыктарбыз. Бул жолку жыйында көтөрүлгөн маселелер жана жетишилген макулдашуулар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да кеңейтүүгө жаңы дем берерине ишенем. Ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы Бедел өткөрмө пунктунун ачылышы жана Барскон, Бедел, Уч-Турфан, Ак-Суу автожолунун курулушу чек арадагы байланышты күчөтүүгө шарт түзөт. Ал эми Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Учурда Бишкек, Пекин, Гуанчжоу, Сиан, Чэнду, Үрүмчү жана Кашкар шаарынын ортосунда түз аба каттамдары ачылган. Благодаря политической воле и личной поддержки мамлекет башчыларыбыздын саясий эрки жана жеке колдоосунун аркасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштадык. 3-чү Бедел көзөмөл өткөрүү пунктун ачып, Барскон, Бедел, Уч-Турфан, Ак-Суу автожолунун курулушун баштадык. Соода экономикалык кызматташтыгыбыз жигердүү өнүгүүдө. Ал эми бүгүнкү жолугушуу биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга, ошондой эле соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары да тереңдетүүгө жаңы дем берет деп ишенем. Наше торгово-экономическое сотрудничество.
Отурумдун күн тартибинде соода, экономикалык кызматташтык, транспорт жана логистика, энергетика, өнөр жай, айыл чарба жана каржы, башка негизги тармактардагы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Бул багыттар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү баяндама жасап, жыйындын соңунда тараптар кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган протоколго кол коюшту. Сүйүнай Тагайба, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Бишкекте тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушту. Министрликтин маалыматына караганда, жолугушууда Кубанычбек Өмүралиев министрге Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгынын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берип, Түркияда өтө турган уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жана тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйындарына даярдык тууралуу айтып берди. Тараптар ошондой эле алдыдагы жыйындарда кол коюу жана кабыл алуу пландалган документтердин долбоорлорун уюштуруу жана мазмундук мүнөздөгү башка маселелерди кеңири талкуулашты. Бул мен турган жер Караколжа районуна караштуу Ылай Тала айылындагы Турдали Назаров атындагы мектебинин эски имараты. Бул жер мурун эски уй фермасынын имараты болгон. Андан кийин окуучулар үчүн билим алуучу жайга айланып, дээрлик 30 жылдан бери мектеп катары иштеп келген. Бул жерде шарттар жок болсо дагы окуучулар мына ушундай каналарда кичинекей тар жерде билим алып келишкен. Биздин неберелерибиз ушул мектепте окуду, бирок шарты жок. Көрдүңөр, каналар кичине, жанагыдай кыргызча печкалар, буржуй печкалары менен көмүрдү өзүбүз от чагып, өзүбүз эме кылдык. Жол шарты өтө татаал. Ал эми учурда бул жерде окуучулар үчүн жаңы 150 орундуу 2 кабаттуу мектептин куруу иштери жүрүп жаткан мезгили окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Ал эми мектепти бүткөрүү 2027 жылга пландалганы менен 2026 жылы ишке берүү каралууда. Мектеп директорунун айтымында билим уясы 1950 жылдары курулган. Эскилиги жеткендиктен мында сапаттуу билим берүүдө бир топ кедергисин тийгизип турган дейт. Эми жаңы мектептин бүтүшү билим сапатын дагы да жогорулатууга шарт түзөт. Мектеп ошол 9 кийин окуучу улам көбөйүп отуруп 9 жылдык болуп, анан учурда азыр 106 окуучу окуп билим алышууда. Анан ар дайым шамал көп болуп турат. Бул печкага жагылган көмүр, шамал болгон учурда газ чыгып кетет. Андай учурларда балдарды ашканага алып чыгабыз, же коридорго алып чыгабыз. Ошондой кыйынчылык күндөр менен иштеп келе жатабыз. Буюрса, мына жаңы мектеп түшүп атат. Ушул жылдын аягына чейин ушул мектепке кирип, жаркыраган жаңы мектепте окуйбуз деген ниетибиз бар. Мектептин жалпы сметалык баасы 139 миллион сомду түзөт. Курулуш иштери толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Учурда имараттын дээрлик 50% бүткөрүлүп, окуучулар үчүн бардык заманбап шарттар түзүлдү. Бул мектеп Кудай буйрса бүтүп калса, мына окуучуларыбызга ошондой эле ушурда заманбап болуп, элдин окуучулардын келип кетишине бардык жагынан шарт түзүлөт. Ушуну менен катар эле мектептин бүтүшүнө биз айыл өкмөт тарабынан өзүбүз дагы ички жолду, ушул жерге келүүчү участоктардын жолун баарын шагыл төшөп, жакшыртууга пландап атабыз жыл аягына чейин. Жаңы мектепте 12 окуу канасы болуп, балдар кыздар үчүн эмгек каналары жана элеттик балдарга жетиштүү компьютерлер каралган. Мындан сырткары спорт залы, ашканасы баары бар. Жаңы билим уясы долбоордо көрсөтүлгөндөй келерки жылы тапшырылышы керек. Бирок куруучулар мөөнөтүнөн мурда тапшыруу аракетинде. Таңсулуу Сүйүнали кызы, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу. Анан мындай тротуар сыяктуу эмелер да болобу? Четтеринде болобу. Аны кийин айлыкуудан карайт булар. Жаштары 70-ке таяган Мукамбет Токтобеков менен Мелисбек Кыязов өздөрүнүн киндик каны тамган Чоң Дөбө айылындагы жолдун акыры жасала баштагандыгына жетине алышпайт. Айтымдарында 200-ге жакын түтүн эли бар бул калктуу пунктка жада калса, кубаттуу сайыз мезгилинде да ырыстуу көңүл бурулган эмес. Мындай кайдырлыктын айынан азыркы дейре инфра түзүмүн жөндөп алуу чоң көйгөй. Илгери Советтер Союзунда бир круговой кылабыз деп ушундай сала баштаганда, андан ошол бойдон калган.
Ал Советтер Союз тарагандан бери бияка кирейдир бир чанда келбесе кирейдир деген неме жок болчу. Сүйүнүп атабыз бул көчөбүздүн үстү бул жумгасап улама чоңдөө бир айыл өкмөт болуп калдык да. Бирибизге катташканга ысырап каласың, тиги боласың, жолуң сонмоп турса, соннолуу болду. Административдик аймактык реформанын натыйжасында бир айыл аймагынын тутумуна кирген Лама менен Чоңдөбө элдүү пункттардын аралыгы 10 чакырым. Мында Жумгал районундагы номери 24 жолдорду пайдалануу мекемесинин адистери учурда 3төн 2син асфальтташты. Ал эми калган бөлүгү түздөлүп, тегизделип, кийинки этабына даярдалууда. Бирок бул аракеттер бир катар кыйынчылыктар менен коштолуп жаткандыгын жашырып кереги жок. Айрыкча асфальттын 110 чакырым алыстагы Кочкор районунан ташылышы эмгек ыргагын кыйла басаңдатууда. Жумгал районуна бир район чоң болгондуктан да салына турган жолдор бар. Ошолорго бир абызы керектелет бул жака. Ошол учурда ушул Жумгалга канатташ тогуз менчи абызы жок. Туура айтасыз, Жумгал районунун Тогуз районунда абызы жок мамлекеттин. Ошо абызлар Жумгал менен Тогуз ортосуна бир абыз курулуп калса, ушу Тогуз дагы Жумгалды дагы камсыздайбы деген ойдобуз. Ал эми алыскы Ат башы районундагы Жумгалдагыдай өксүк мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун көз жазында калбай, өткөн жылы анын түздөн-түз тапшырмасы менен асфальт бетон заводу курулган. Учурда кубаттуулугу саатына 80 тонна продукция өндүрүүгө жөндөмдүү ушул ишкананын өрөөндөгү жолдорду жаңыртууга салымы зор. Маселен, азыр узундугу 16 чакырым ачак айыңды Калинин аралыгын кайрадан жасап чыгууга анын пайдасы тийүүдө. Бул азыр учурда 9 сантиметр менен басылып жатат. Буну таптагандан кийин 7 сантиметрге чөт да. Кичине битумдан кыйналдык элек, азыр учурда битумдар дагы жакшы убагы менен келип, иштерибиз жакшы үзгүлтүксүз уланууда. Өз ичине жогоруда аталган 2 районду камтыган Нарын облусунда күн суугуна тартыкча титулдук тизме менен 92 жана капиталдык салымдар беренесинин эсебинен 42 чакырым жолду жаңыртуу милдети бар. Теңир Тоо жергесиндеги жаан чачындуу аба ырайына карабай иш ыргагы дурус. Эгер бардыгы азыркы нугунан жазбаса, 3 жылдан бери аягына чыга элек Нарын Баят аралыгынын тегинен көбү толугу менен бүткөрүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал, Ат башы райондору. Бул жанында турган газ түтүктөрү учурда бош турат. Көп жыл мурун Ош шаарына караган Жапалак айыл аймагынын жашоочуларына газ жеткирүү үчүн курулуп, бирок учурга чейин мындагы жашоочулар эл көгүлтүрөттөн пайдалана элек. Тактап айтсак, 10 жылдан ашык убакыт өткөнү менен мындагылар газды күтүүдөн чарчашкан. Мыктыбек Эргешев кароосуз жаткан газ түтүктөрү да жарактан чыга баштады дейт. Миллиондор жумшалган бул түтүктөр пайдасыз турганын айтат. Газ берилсе, жергиликтүүлөрдүн жарыгын үнөмдөөгө шарт түзүлмөк дейт. Мен ойлойм, ушунча Жапалактын эли бардыгы бул ишти чыдамсыздык менен күтүп атат. Ушу 2008 жылдан бери күтүп атышат, ушу газ келет деп. Ошондон бери Кудай кааласа быйыл уланса, элдердин баардыгына жакшы болуп калат деген чара караганыбыз менен эми тамак ашыгын жегенде плиталарга эконом болмок, энергияга. Жергиликтүү жашоочулар шаар бийлигине бир нече ирет кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Айласын табуу аракетинде Жапалак айыл аймагынын тургундары каражат дагы чогултушкан. Бирок жетишсиздиктен улам токтоп турат. Газ келсе жакшы болот эле, көптөн бери күтөбүз. Ушу канча жылдан бери неме Мырзахматов барында неме алган өзү, аракет кылган, одан бери ушу күтүп эле отурабыз. Биздин жашаганыбызга bir 30 жыл болсо, берге где-то bir 20 жылдай болуп калды. Газ келет деген менен бир газ коюлат, мына келатат деп бизден акча да чогултуп алган. Эл башчы налог катары бересиңер, мына турба коюлат деди, бизге бердик. Бул эч результат жок. Болгону бир жол краскаланды. Башка жерде бар жок болуп атат, биздин айылда жок. Эл менен жолугушканда айтпадыңарбы? Бизде газ деп сиз аябай айтпадыңыздарбы? Буга чейин Жапалак айыл аймактык башкармалыктын тургундары менен кала башчысы да жолуккан, анда маселени чечүү убадаланган. Учурда долбоорлоо иштери жүрүп жатат, ал эми курулуш иштерине тендер дагы жарыяланган. Жыйынтыгында Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына 1 чакырым 700 метрге газ түтүгүн куруу пландалды.
Эгер азыркы бүгүнкү күндө жана сиз сурап кетпесизби, качан башталат, качан болот бул иштер деп жана кечеги мэр менен эл менен жолугушууда. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэри Жанат Кубаныч тапшырма берди. УМСке жанагы кеткен 1 километр 700 эмеге кеткен аралыкка кеткен газ түктөрүн, кеткен бардык материалдарды алып берүү боюнча тендер жарыялашты. Эгер ошо тендер жарыялап ошо материалдарды биз алып берсе, биз дароо баштаганга даярбыз. Жапалак айыл аймактык башкармалыгында жалпы 13 айыл бар. Мында 36 миңден ашуун жаран жашайт. Көгүлдүр оттун түтүктөрү толук курулуп бүтсө, жалпы 32 миңдей жашоочу газ менен камсыз болот. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош шаары. Кыргызстан улуттук электр тармагы мамлекеттик ишканасы Бишкекте жана ага чектеш бир катар райондордо электр энергиясынын жапырт өчүүсүнүн баштапкы себебин аныктады. Мекеменин билдирүүсүндө авариянын өзүнүн себеби изилденип жатканы белгиленди. 220 киловатт карабалта главная жана главная шу аба чыбалгылары өчкөн. Натыйжада керектөөчүлөрдү автоматтык түрдө өчүрүү тутуму иштеп кеткен. Технологиялык бузулуунун себеби такталууда деп айтылат маалыматта. Эске салсак, бүгүн саат 14:00 чамасында Бишкек шаарынын бир катар жерлеринде электр энергиясы жапырт өчкөн. Жарык бир нече жолу үзгүлтүккө учурап, кийин такыр өчүп, кайра күйгөн. Күндүн катуу ысыганына байланыштуу Араванда сууга түшкөндөр көбөйдү. Жергиликтүү бийлик коопсуздук чараларын күчөттү. Кырсык менен аяктаган окуялар дагы бар. Ошолордун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ата-энесинен ажыраган 6 улан кызга батирлердин ачкычтары тапшырылды. Алар турак жай алуу үчүн кезекте турушкан. Кыргызстандын Көкбөрү боюнча улуттук курамасы жооптуу таймаштын алдында машыгууларын улантууда. Бүйүр кызыткан мелдешке бүгүнкү күндө даярдык кандай? Даярданып атабыз. Кудайым буйруса, кыргыз элине жеңиш тартылат деген ойдобуз. Ханна Кыргызстандын жаратылышына суктанган туристтердин бири. Ал өлкөгө жыл сайын келип турууну адатка айланткан. Быйыл экинчи ирет келген саякатчыны бийик тоолор, кооз жаратылыш жана меймандос эл өзүнө тарткан. Бул жолкусунда Ханна достору менен Ташрабатты, Соңкөлдү жана Ысык көлдү кыдырышты. Бүгүн болсо сапарын Борбор калаадагы тарых музейинде улантты. Кыргызстанга быйыл экинчи жолу келип жатам. Бул өлкө мага абдан жагат. Өзгөчө жаратылышы, бийик тоолору, элинин маданияты жана тамак ашы таасир калтырды. Ал эми Ысык көлдү биринчи көргөндө деңиздей сезилди. Суусу тунук, абдан кооз. Ошондой эле тарых музейине да экинчи жолу келишим. Экскурсовод музейдин тарыхын абдан кызыктуу түшүндүрүп жатат. Ошондуктан бул жерге дагы бир жолу келгениме кубанычтамын. Кыргызстанга келген туристтер жаратылыш менен катар тарыхый жайларга дагы көңүл бурушууда. Алар өлкөнүн өткөн тарыхы жана маданияты менен жакындан таанышып жатышат. Айрыкча конокторду көчмөндөр цивилизациясы жана анын өзгөчөлүктөрү кызыктырат. Азия өлкөлөрүнөн келген туристтер адатта биздин маданиятыбыз окшош экен деп ошол көрүп аткан учурда дагы кээ бир өздөрүнүн бул буюм бизде да колдонулган, биздин аймакта да бар, кээ бир буюмдарды алып тургай азыркыга чейин колдонобуз деп окшоштуктарына таң калышат. Салыштыруу менен. Сиздерде дагы ушул азыркыга чейин колдонулабы деп кээ бир буюмдарды сурашат. Бизде да ушундай. Демек бул жана маданияттардын диалогу деп коебуз го, цивилизация. Ушул музей ошол өзүнүн кызматын ошол жерден да аткарат да. Мындан тышкары туристтер үчүн шарттарды жакшыртуу иштери дагы жүрүүдө. Тарыхый жайларда маалыматты жеткиликтүү кылуу үчүн аудиогидтер өнүктүрүлүп жатат. Аталган музейде француз тилиндеги аудиогид сентябрдан тарта ишке кирип, кийин башка тилдер дагы кошулат. Биздин музейде кесипкөйлүү гидтер иштешет. Алар кыргыз, орус, түрк жана англис тилдеринде туристтерге маалымат бере алышат. Мындан тышкары азыркы учурда ыкчам түрдө аудиогидтерди киргизүүгө музей иш алып барып жатат. Ал аудиогидте буюрса ошо кыргызча, орусча, англисче жана француз тилинде аудиогид түзүлөт. Быйылкы туристтик сезон дагы активдүү өтүүдө. Жарым жыл ичинде өлкөгө 6 миллиондон ашык турист келген. Жыл аягына чейин бул көрсөткүчтү 12 миллионго жеткирүү пландалууда. Туркомпаниялар дагы быйылкы жылы мурдагыдан көп топторду кабыл алганын белгилешет. Алардын багыты көбүнчө Сары Челек, Гел суу, Ала көл, Арсланбап жана Ысык көлгө багытталууда. Биздин
салттарыбызды көрүп, боз үйлөрдө жашап, баарын сезип кетиш үчүн атайынан келишет. Анан биз дагы турларыбызда атайынан болсо бүркүт шоулорду жасап беребиз, ат мингенди үйрөтөбүз, боз үйлөргө жайгаштырып, атайынан биздин бүт кантип көчмөн эли жашаганын ошону сезип кетиш үчүн биз аракет кылып көрсөтүп кетебиз Кыргызстанды. Борбор калада Европадан келген туристтер менен баарлаштык. Алар өлкөнүн жаратылышы жана улуттук ашканасы тууралуу ойлорун бөлүштү. Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Бишкек азыр абдан ысык болуп жатат. Анткени Австралияда азыр кыш мезгили. Бирок тоого да чыктык. Ал жакта кар бар экен. Мындан тышкары Соң көлгө, Ысык көлгө, Ала көлгө, Нарынга жана Кел сууга дагы бардык. Бул мен барган эң кооз өлкөлөрдүн бири деп айтам. Бул өлкө мага абдан жакты. Өзгөчө кооз жаратылышы, бийик тоолору, тунук суулары, дарыялары жана кең өрөөндөрү суктандырды. Кыргыз ашканасынан болсо куурдак өзгөчө жакты. Картошка, пияз жана эт кошулган бул тамак менин эң жакшы көргөн тамагыма айланды. Бүгүнкү күндө туризм тармагы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 4%-ын түзөт. Ал эми алдыдагы 4 жылда бул көрсөткүчтү 6%-га жеткирүү пландалууда. Ошондой эле туристтик агымдын өсүшү менен жаңы кызматтар жана санариптик чечимдер ишке ашырылууда. Келген туристтер кабыл алуучу кызматтар жеңил жана ачык жана так болуш үчүн ушул цифровизация үчүн Түндүк менен биргеликте Түндүк Travel платформасы иштелип чыгып жатат. Анан ал жакта баягы техникалык жаттан дагы IT адистер иштеп атат. Ушул болуп аткан кызматтарды, анын ичинде баягы өкмөттөн ала турчу кызматтар, ошолорду дагы биз санариптештирип, ошол платформага киргизгенге аракет кылып атабыз. Туризмди өнүктүрүү иштери аймактарда дагы активдүү уланууда. Жолдор оңдолуп, эс алуу жайлары жана экологиялык таза үйлөр курулууда. Бул иштер өлкөнүн ар бир аймагында сапаттуу шарттарды түзүүгө багытталган. Айсана Бакытбекова, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек. Өлкөдө туристтик сезондун башталышы менен чек арадан өткөндөрдүн саны кыйла көбөйдү. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматында быйыл апрелде чек арадан 3 миллиондой адам өткөн. Июнь айында бул көрсөткүч 3,5 миллиондон ашкан. Натыйжада жүргүнчүлөрдүн агымы дээрлик 18%га көбөйдү. Апрелде киргендердин 1 миллион 584 миңи чет өлкөлүк жарандар болсо, июньда 1 миллион 827 миңге чейин жетти. Бул 15%га көп дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик чек ара кызматы туристтик сезонго өлкөдө өтө турган ири эл аралык иш-чараларга, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу комплекстүү даярдык иштерин жүргүздү. Чек ара аркылуу өткөрүү пункттардын бардыгы штаттык режимде иштөөдө. Санарип чек ара мобилдик тиркемеси да колдонууга киргизилди. Чүй облусундагы Ак суу капчыгайына ири курорт куруу пландалууда. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлигинен кабарлашты. Маалында алгандай, Ак суу капчыгайына 200 орунду ден соолукту чыңдоочу курорттук комплекстин чийилген эскиздик долбоору даярдалды. Анда 3 мейманкана, 4 апарт-отель, 9 коттедж, конок үйлөрү, спорттук комплекс, альпинизм борбору, балдар борбору жана спа борборун куруу каралган. Демилгенин максаты аймактын туристтик мүмкүнчүлүгүн жогорулатып, инвестиция тартуу жана эс алуунун заманбап инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Көрүнүшү жөн гана арыктагы суу болгону менен мында сыйымдуулугу 3 кубка жеткен суу агат. Бирок буга карабай мында сууга түшкөн балдар көп. Аларды күч түзүмдөрүнөн сырткары ата-энелер да көзөмөлгө алып турушат. Балдар да этият болууга көнгөн. Сүйгө түшөбүз. Апам дагы карап турат, мелисалар дагы урушат. Бирок биз дагы сая сүйгө түшөбүз. Каналга түшпөйбүз, коркобуз акып кетсин. Бул болсо Фергана каналы. Мында да суунун көлөмү көп. Каналга сууга түшүүгө чек абаттыктардан сырткары башка айылдардан да келишет. Айтымдарында күндүн экинчи жарымында сууга келгендердин саны көбөйөт. Мындан улам күч түзүмдөрү түшүндүрүү иштерин жеринде жүргүзүп турат. Тиешелүү кызматтардын бул аракетин жергиликтүүлөр да кубаттоодо. Сууга түшкөндө биз этият чараларын көрүп чыгабыз. Кээде эле түшөбүз, күн ысып кеткенде 1-2 жолу эле. Анан биякта биз жаш кезден эле чоңойбуз. 1,5-дан 3-кө чейин 4 ошондой. Күндүз ысыгы каратты.
Сууга түшүүдө сактык чараларын сактоо боюнча эскертүүлөр жазылган баннерлер Араван каналын бойлой илинде. Милиция кызматкерлеринин айтымында бул аймакка өзгөчө дем алыш күндөрү сууга түшүүгө көп келгендиктен коопсуздук боюнча маалыматтарды жеткирүү зарыл дешет. Араван сайын бойлой кооптуу деп эсептелген жайлар көп. Айрыкча аба ырайы ысыган күндөрү бул жерлерде жаш балдардын сууга түшүүсү көп кездешет. Мындан улам кырсыктардын алдын алуу максатында аймактык милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Ал эми Ош облусу боюнча 7 аймакта тең күн ысыган күндөрү сактык чараларын көрүү боюнча атайын рейдтер уюштурулууда. Ош облусунун аймагында суу коркунучунун алдын алуу боюнча милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Мына күндүн ысыгына байланыштуу азыр жаш балдар эмес, чоң жарандар дагы сууга түшүү көп. Буга катар кырсык менен аяктаган окуялар дагы бар. Ошолордун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул ошо жарандар мас абалында сууга түшпөшүн, жана ошо жаш балдарды кароосуз калтырып, ар дайым жанында болуусун эскертип, эскертүү тактачалары илинип атат. Белгилей кетсек, жай мезгили башталып, сууга түшүү сезону ачылгандан бери Ош облусунда сууга чөгүү боюнча катталган фактылар бар. Мындай кырсыктардын алдын алуу үчүн көлмөлөрдө, дарыя жээктеринде жана эс алуу жайларында күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Жеңилдетилген категория менен батир алып жаткандардын бири Каниет Бекмурат уулу. 24 жыл мурун ата энесинен ажырап, 4 бир тууганы менен жакындарынын колунда калган. Багуусундагы